Assalamu алейкум, урматтуу катталуучулар. Нуркейж YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин колдоочулар, катталуучулар. Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Буюрса бүгүн 8-число, 5-ай 2023-жыл Бишкек убактысы боюнча кечки саат 8 болду. Мен бүгүн буюрса сиздер менен жакшы кубанычты бөлүшүп отурам. Биздин 100 000 катталуучу болгонубуз үчүн YouTube'тун башкы директору бизге мондай күмүш баскыч жөнөткөн. Сиздер менен чогуу ачабыз албетте. Мен муну үйдөн бери көтөрүп келдим. Буюрса алдымда карылар отурат. Алимбек кары досум болот. Тааныштырып коеюн. Анан мен жаңы катталуучулар үчүн өзүмдү бир сыйра тааныштырып өтөйүн. Менин аты жөнүм Нурумбет Махаматалиев. Ушул Нуркейж YouTube каналынын жетекчиси десем болот, алып баруучусу десем болот. Ушул каналды мен алып барам. Биздин кызмат боюнча айтып коеюн кыскача. Биздин кызмат жарнама, реклама, Москва, Кыргызстан. Эми роликтерди көрүп жүргөн болсоңуздар түшүнүңүздөр. Эгерде мындай бизге кызмат болсо байланышка чыга бересиздер. Эми бисмиллахиррахманиррахим деп сиздер менен чогуу ачайлы. Ачык эктин чындыгында ичинде эмне бар, кандай бар, өмүрүмдө биринчи жолу жана статусума ушул эмени поштадан алып атып статусума койгон элем. Анан менин өзүмдүн WhatsApp'ымдагы WhatsApp'тагы тааныштарыма, ошол жакта дос жарларга баарына ыраазычылык билдирем. Ал жактан дагы аябай куттукташты. Анан сиздер дагы куттуктап койсоңуздар болот. Албетте бул сиздердин дагы колдооңуздар. Ого, мынакей. Так, бул жерде эмне бар экен? Бул жерде англисче муну сөз котортобуз. Шашпай отуруп алып Google'дан момундай сертификаттар берилет экен. Так, андан кийин бул ошо 100 000 болушубуз менен ошол YouTube'тун генеральный директорунун поздравлениясы англис тилинде. Анан өзүнүн колу, роспись. Так, бисмиллахиррахманиррахим. Так, мынакей. Мындай айтканда бул дагы биз үчүн ушул YouTube тармагында видео тарткан, блог тарткан, мындай айтканда блогерлер үчүн мотивация. Бул эч нерсе деле эмес, бул эч нерсени деле чечпейт. Болгону мындай мотивация деп койсок болот. Муну алгандан кийин буюрса сиздердин колдооңуздар менен күнү келе ушу подписаться болуп, лайктардан басып, комментарийлерден жазып мактап турсаңыздар эле бат эле миллионго дагы жетип барабыз. Бат эле мунун алтыныга дагы жетебиз. Буюрса бул күмүшү. Кут болсун. Алтынга эртерээк жет. Рахмат, Алла разы болсун. Ушундай экен. Шейх. Бул жерде эмеси да бар окшойт, салфеткасы арчып турганга. Муну майлап атабыз. Жакшы, ушундай эме ушундай жакшылык күндөрдү сиздер менен бөлүшөйүн деп. Ооба, буюрса катталуучулар келет. Достор келет. Бул жак мен өзүм. Рахмат, рахмат кылып коесуздар биздин карыга дагы. Сиз дагы дуа кылып коесуз биздин көрүүчүлөргө дагы. Мына ушундай туугандар, дагы да сиздердин колдооңуздарга биз муктажбыз. Мындай айтканда, биздин ар бир чыккан видеону калтырбай көргөн биздин илгертен ушул мен эсимде даже 2000, 1000, 700, 600 подписчик убактан бери сүйлөшүп жүргөн биздин көрүүчүлөргө ар бир көрүүчүнүн ой пикири мен үчүн маанилүү. Ар бириңиздердин жазган комментарийиңиздерди мен кылдаттык менен окуп чыгам. Андыктан биз туура эмес нерселерди кылып атканда сиздер аркылуу ошол нерселерди мындай билип, эми өзүбүзгө билинбейт, бирок эми мындай эл тараза, эл күзгү дейт. Ошон үчүн сиздер айтып туруңуздар, сиздер деп туруңуздар. Анан буюрса дагы колдооңуздарга муктажбыз. Буюрса мындан дагы
жакшы видеолорду мындан дагы элге пайдалуу нерселерди чыгарганга тартканга аракет кылабыз. Менин эң бир негизги максатым ушул менин чыгарган видеомдон мындай ушул кимдир бирөө пайда алсын деген эле ой максатта тартып жүрөм. Муну баары эле эме билгендер бар. Эми баягы көп эле баягындай кыла берген болбойт деп коеюнбу. Анан ар бириңиздер ушинтип колдоп турасыздар. Ушу сиздердин колдооңуздар менен буюрса могу кнопканы дагы алдык. Ушуну сиздер менен бөлүшөйүн дедик. Эми бул дагы биз үчүн мотивация. Албетте буну сактап коебуз. Кийин алтын кнопканы алганда дагы ушундай сиздер менен экран үстүндө амандашып ушундай жакшылык жаңылык деп коебузбу, ушундай жакшылык ролик деп коебузбу, сүйүнүч деп коебузбу, ошону дагы буюрса сиздер менен чогуу бөлүшөбүз. Ошол күнгө дагы Алла Таала жеткирген болсун. Мына ушундай туугандар, баарыңыздарга ийгилик, бөөдө кырсыктан сак болуңуздар. Менин өзгөчө Москва шаарындагы мекендештерим, көрүүчүлөрүм ушул кайсы жерде болбосун баягы туура нерселерди, туура иштерди, туура ойлорду мындай кылганга Алла Таалам өзү мүмкүнчүлүк берсин. Анан эртерээк ошол алыста жүргөн биздин мекендештерге, алыста жүргөн ушул биздин досторго, агаларга, инилерге, дос эже карындаштарга эртерээк иштеп мекениңиздерге келиңиздер. Буюрса баардыгы жакшы болот. Кыргызстан боюнча кыскача айтып өтсөм, Бишкек боюнча, эми Бишкек Ош боюнча өткөндө Ошко дагы барып келдик. Өзгөрүү аябай чоң. Жакшы жагыга өзгөрүү аябай чоң. Сиздер дагы ошол чет жактан баягы бөтөн элде мусапыр болуп иштеп жүрөсүздөр. Ушул сиздердин дагы ушу мекенге келип, ушул жакшы жака өзгөрүү болуп аткан учурунда сиздер дагы ушул жакшы нерселер менен мындай өзүнүн мекенге салым кошосуздар деген ойдобуз. Албетте ушундай сиздер менен мен Нурумбек Махаматалиев. Биз кызматтабыз. Бизге кызмат болсо 24 саат жумасына 7 күн байланыштабыз. Баарыңыздарга ийгилик.